Орусияда кыргызстандык такси айдоочусун атып кетти. Бул туурасында социалдык тармактарда маалыматтар жайылды. Алдын ала маалыматтарга караганда Москва шаарынын Большая Садовка көчөсү менен Тверская заставкасынын ортосунда окуя болгон. Кадиллактын айдоочусу окту жаңжалдашкан адамга каратып аткан. Андан кийин ал окуя болгон жерден качып кеткен. Жабырлануучу шаардык ооруканага жеткирилген, шектүү кармалган. Ал 43 жаштагы Дмитрий Махалов экени айтылууда. 112 Telegram каналы такси айдоочусунун айдоо стили жакпай калганын жазды. Айрым маалыматтарга караганда Малахов унаадан чыгып 34 жаштагы Алмамбет Абдрахманов менен мушташып, травматикалык тапанчасын алып чыгып бир нече жолу ок чыгарган. Азыр окуя болгон жерде полиция иштеп жатат. Эң акыркы видеороликтерден, эң акыркы кабарлардан сиздер кабардар болуп туруу үчүн видеого лайк басып жана каналыбыздагы эң туура жазылуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписаться деген кнопканы басып жанындагы коңгуроо жөнүндө басканды унутпаңыздар.